3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү. Ден соолугу таза адам бардык мүчөсү өз орду менен так иштейт. Бирок керектүү кыймылдарды жасай албаган адамдар да кездешет. Алар тубаса же оорудан улам, органикалык жетишсиздиктерден улам чектелүүсү пайда болгон. Силер жолдо жай басып, таякчасы менен жерди чукулап бара жаткан адамдарды көрдүңөр беле? Алар көрүүсү начар же кулагы оор инсандар болушу мүмкүн. Ар кандай кыйынчылыктарга моюн сунбай, алардын айрымдары турмуштан чоң ийгиликтерге жетишип, атак даңктуу болгон учурлар көп кездешет. Азыркы учурда ден соолугу чектелген спортчуларга олимпиадалык оюндар өткөрүлүп турат. Ар кайсы өлкөнүн спортсмендери бул оюндарда организмдеги жетишпегендиктер бактылуу турмушка эч кандай кедергисин тийгизе албастыгын далилдеп келишет. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге каалаган адам жардам бере алат. Материалдык, акча каражаты, моралдык жардам, эң маанилүүсү жалгыздыктан жадаган адам менен баарлашуу. Көпчүлүк учурда реабилитациялык техникалар, коляска, балдак, таяк жана башка дары-дармектер, азык-түлүк, жууркан, шейшек, кийим-кече, жан дүйнөнү байытуучу китептер. Алар да биз сыяктуу бактылуу болууга татыктуу. Биз биргебиз. Тирүүлүк белегин арам дердим, тар жолдо иң аксап жүзбүйсөм да, мен сени сүйөм өмүр, мен сени сүйөм.